Бүгін конокто шуруповерт Makita модели DF347D 1400 оборот минутасына 14 вольт. Оригинал. Есін ашына қарағанда іштебейді. Тасықтайбыз. Тура іштебейді. Демек чачабыз. Көрінішіне қарағанда жақсы эле иштеген. Мен оюмча мотору иштен чыккан. Себеби камерага көрүнө билбейм, бирок менин көзүм менен мотордун ичинде көмүр калбаган, карайып турат. Далилдөө үчүн чачыш керек. Мына ушундай. Моторду өзүнчө бөлүп чыгардык. Редуктору бул жакта чачылып жатат. Өзүңүздөр байкаганда майы бир аз аз. Негизи майы кургап калган. Бул жакта да май аз. Азыр биринчи ишибиз бул эмес. Моторду текшериш керек. Анын үчүн эки зым алабыз. Плюсту плюска улайбыз, минусту минуска улайбыз. Ал эми минусту акырын тийгизип көрөбүз. Ооба достор, иштеген жок. Демек, моторду алмаштырыш керек. Мына жаңы мотор, китайский. Оригинал бизде жок, билесиздер. Бул оригинал. Айырмасы эмнеде? Мунун ичинде сары жездан урулган трансформатор турат. Мотордун кызып кетпешине жардам берет. Бунда андай нерсе жок. Арзан. Айла жок, бирок айлабый деп ушуну айтат. Ушуну орнотобуз. Ал үчүн баарын тазалайбыз, иреттейбиз. Мына ушундай достор. Тиштери баары таза, баары жайында, сынык жери жок. Редуктордун ичи таза. Айта кетчүн нерсе, Makita'nын плюс жактарын мен мактап бүтпөй атам. Эгер жаңы мотор алмаштыратын болсок, иштекир менен эле бул жактан тарс суруп кайра жаңы мотор коюп туруп, тарс ордуна коюп коебуз. Китайскийде болсо мындай эмес, иштекир жок. Бул жака паять этилген болот зымды. Паяльник менен зымды паять этип, кайра паять этикче убакыт өтөт. Бул жерде убакытты биротоло үнөмдөйсүз. Makita'нын ушундай артыкчылыктары бар достор. Редукторду майлагыча чогултабыз. Мына ушундай достор. Майда аябайбыз, кошобуз. Моторду орнотобуз. Моторду орноттук. Редукторду орноттук. Корпус жабабыз. Мына ушундай достор. Иштеп көрөбүз. Оң жака, сол жака. Бир аз тазалайбыз. Мына ушундай. Көрүшкөнчө.